Бул айымдар Ноокаттын Төрөбай Кулатов айыл аймагынын жашоочулары. Айылдык апалар 2 жылдан бери жаңы түптөлгөн машыгуу залында ден соолугун чыңдап келишет. Айрымдары 2 күндө бир, кээ бири жумасына 2 жолу ушул жайга келип чуркап, түрдүү көнүгүүлөрдү жасашат. Эртең менен намаздан кийин 3 күн 4 күн катар келем. Келип, анан ашта үйүм кичине алысыраак, басып келем, басып кетем. Бул эң жакшы, мындай жүрөктөрүңдү ham кеңейтип, жакшы эме берет да, эмоция берет да мен үчүн. Мен жүрөгүм оорду деп, мен жатып калган жок. Мен эл менен иштешип атам, элдер менен жүрөмүн. Бирок мени бардыгы айтат, сен оорусуң. Бирок мага ооруум сезилбейт да. Ушул биз үчүн, аялдар үчүн эң жакшы эме болду да, жөрөлгө болду бизге. 67 жаштагы Умсунай Жаанбаева активдүү жашоо образын түзүп, машыгуу залынын туруктуу кардарын айланган. Ушул жайга келе баштагандан бери ашыкча салмактан арылып, жеңилдеп, оорудан алыстадым дейт каарманыбыз. Салмагым 70тен ашык болчу, азыр 60 кг болуп, мындай весимди таштадым. Там дары ичип этедим, дарыларды ичпей калдым азыркы убакта. Ушул жерге келгендин пайдасы ошо дарыларды азайткандыгым, жана ден соолугум чыңалганы болду. Бутум ооруйт эде, тизем, ошо тиземди ушул жерге келип мына великтерди минип, мына басканда немеде ойногондугум үчүн, физиратка жасагандыгым үчүн оорулары жок болуп калды. Спорт менен алектенүүнү каалагандардын басымдуусу 40 жаштан 70 жашка чейинкилер. Алардын кыймыл аракетин, машыгуу тартибин долбоор жазып, ушул жайды уюштурган Анипа Сыдыкова көзөмөлдөп турат. Сааты азыркы күндө ушул 50 сом койдук, 1 саатка 50 сомдон машыгышат. Анан 1 айга 1000 сомго катталышып алып, күнүгө келишет, 1 аптада 2 күн дем алыш. Кайсы мезгилдерде болот? Көбүнчө эртең менен келишет, анан кечинде келишет. Залар дайым ачык. Залар дайым ачык. Ушул элдер катталса эле келип биз ачып берип турабыз. Бул жайды швейцариялык уюм каржылап, айыл өкмөт менен биргеликте 1 миллион сомдон ашуун каражатка уюштурган. Андагы башкы максат жергиликтүү аялдардын саламаттыгын бекемдеп, дени сак жашоосун камсыз кылуу. Бул долбоордун отуп алган каржысына кошумча айыл өкмөтү ушундай жакшынакай имаратты бөлүп берип, актап сырдап дегендей ушундай жардамдарды өздүк салымды кошту. Негизи бул ушул жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу долбоорунун алкагында болду. Эске салсак, мындай машыгуу залдары райондун Кеңеш жана Караташ айылдарында да бар. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.